Жогорку соттун Конституциялык палатасынын соттук коллегиясы бүгүн дагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевден экс-президент деген макамды алуунун баш мыйзамга ылайыктыгын кароону улантып жатат. Атамбаевдин адвокаты Нурбек Токтакунов менен КСДП төрайымынын милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин депутаты Асель Кодураңова сөз сүйлөштү. Андан кийин соттук коллегия чечим кабыл алыш үчүн кеңешүү бөлмөсүнө чыгып кетти. Эске сала кетсек, ишти кароо 23 октябрда башталган. Жыйынтыгында Эркинбек Мамыров Атамбаевден экс-президент деген макамды алуунун баш мыйзамга ылайыктуулугун караган соттук коллегиянын курамынан чыгарылган. Иш күнү аяктагандыгына байланыштуу ишти кароо бүгүнкүгө калтырылган. Кургактагы аскерлердин номер 36 806 аскердик бөлүгүнөн Өзбекстанга качууга аракет кылган жоокерге Ош шаардык соту пробация кызматынын алкагында 1 жылдык жаза чегерди. Бул тууралуу маалыматты Азаттыкка башкы штабтан маалымдашкан. Айрым басылмалар Ош шаарындагы аталган аскердик бөлүктөн жоокер качып чыгып, коңшу өлкөнүн чек арасынан өтүп бараткан учурда кармалгандыгын жазышкан. Окуя августта болгондугу такталды. Ал жоокер келишимдик негизде эмес, аскердик милдетин өтөп жүргөн жоокер экенин, качуу себептери айтылбай тургандыгын билдирди. Мекеменин өкүлү бул боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүп, тиешелүү кызматкерлерге чара көрүлгөндүгүн кошумчалады. Базар Коргондо тамак ашка ууланып 8 киши райондук ооруканага түштү. Бул тууралуу Жалал Абад облустук санэпидем станциянын башкы директору Үсөнкул Жоробаев билдирди. Анын айтымында 6 киши жугуштуу оорулар бөлүмүндө болсо, 2 жандандыруу бөлүмүнө жаткырылышты. 11 жаштагы кыздын жана 45 жаштагы аялдын абалы оор делет. Ооруканага түшкөндөр талаада пахта терип жатып, түштөнүүдө колго жабылган салат жешкен. 19-20 октябрь күндөрү алар четинен ооруканага түшө баштаган. Чүй облусунда Казакстандын аймагынан түтүк менен мыйзамсыз түрдө күйүүчү май сордуруп жүргөн адамдар аныкталды. Бул тууралуу Фин полиция кабарлады. Андан алынган маалыматка ылайык, Кең Булуң айылынан аймагында 3 чакырымдык түтүк аркылуу коңшу өлкөдөн бензинди алып өтүп жүргөн. Бул факты боюнча териштирүү башталып, келтирилген чыгым эсептелип жатат.